Жаатуу бул жөн гана спорттун түрү эмес, адамдын ички тартибин калыптандыруучу өзгөчө өнөр. Ошондой эле жаа аткан адам өзүнүн кыймылына, дем алысына өзгөчө маани берет жана дагы ден соолукка, булчуңдарга өзгөчө пайдалуу. Жакында боло турган жаатуу турнири үчүн кыздар өзгөчө жоопкерчилик менен даярдык көрүп жатышат. Өзгөрүш айылынын тургуну Куттубек агай көчмөн элдерин байыртадан келе жаткан жаатуу өнөрүн Талаш шаарына жайылтуу максатында көптөгөн кыздар менен балдарды машыктырып, тарбиялап келет. 2023 жылдан бери ушу балдарды, кыздарды жаатууга үйрөтүп келатам. Окуучулар 20-30 коопсуздук болуш керек да, мындай жанагыдай эл көп жүрбөгөн жер керек да. Анан окуучулар барып келгенде дагы жакыныраак шаар ичинен ошондой орун таппай атабыз да, шаар ичинде болсо жакшы болмок. Агай белгилегендей, тийиштүү шарттар камсыздалса, даярдык иштери кыйла жогору деңгээлде болмок. Бул жаага катышкандын себеби бул мектепте окуп жүргөн кезде агайыбыз келип спорт залга катыштырган, аттырган, ошол боюнча мен кызыгуум аябай күчөгөн. 4 жылдан бери машыгып келем. Бул машыгууда эң кыйын учур бул эми колдогу жаракаттар болуп калат. Эми бул жааны чоюп, атыш деле ар бир адамдын колунан келе бербейт. Өзүм спорт жакка жакынмын, ошол бул бала кезден эле кызыгып жүрчүмүн жаа атканга. Үйдөн деле мындай ойчук кылып жасап, анан кийин агайларыбыз келди. Агайларыбыз келгенден кийин мен ушуга барам, мен катышам деп, анан ошол себептен Кыздардын айтуусунда жаатуу спортуна мектеп курагынан тартып кызыгып, келечекте чоң ийгиликтерге жетүүнү максат кылышат. Турнирге даярдыкта аябай жакшы болуп атат. Бул турнирге Талас облусунун атынан биз чыгабыз буюрса, уят кылбайбыз деген үмүттөбүз. Жаатуу адамдын ден соолугун чыңдап, акыл эсин өнүктүрөт. Байыркы заманда жаа аңчылыкка жана согушка колдонулса, азыр спорт жана эс алуу үчүн пайдаланылат. Бүгүнкү күндө жаатуу жаштар жана балдар үчүн пайдалуу спорт болуп саналат. Нурайым Дөөлөтова, Калмурат Меймонбеков, Талаш шаары.